Посту жанында кампа күйдü. Мынакта танка күйүп атат, танка улам жарылып. Жүрегім ore берет экен, жүрек канга тола берет экен. Эненин көз жашы тийинип айтпа дейм да. Бала үчүн баланын башы ооруса, эненин жүрөгү ооруйт деген акыйкаттык сөз экен да бул. Жүрөгүбүз ооруп атат баарыбыздын. Патмахан Карабаева тоңулун жоготконуна 7 айга чукулдап калды. Мекен үчүн жан берген баласына бир чети ыраазы болсо, энелик күйүүтүнө чыдай албай жашап келем дейт. Жалгыз бой эненин баласы Мирлан Ниязов өткөн жылы сентябрдагы тажик тараптын куралдуу кол салуусунда каза болгон. Патмахан айым баласы жаштыгынын аскер адамы болууну самап, өз максатына жеткенин айтат. Соңку 2 жылдан бери Баткенде кызмат өтөп жүргөн. Өзүнүн көздөгөн сүйгөн кесибине иштеди, максатына жетти, бирок акырында апа мен пенсияга чыкча иштеймин деп ал немеге Баткенге акыркы жолу ошо кетип ушу пенсияга чыккыча эле Алла таалам эрте пенсияга чыгарып койду. 16-сентябрь күнү ошо каргашалуу согуш бардык балдарды өмүрүнү кыйды. Ушу мекен үчүн жанын берди, канын төктү. Ушу шейит кеткен балдарыбыздын бардыгына мен ыраазычылык билдиремин. Алла разы болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун. Фердавс бейишине берсин. Ушу баламдын артында азыр балдарымдын 4 баламдын улуусу болчу. Маркум Мирлан Ниязов УКМКнын чек ара заставасынын 20-23 аскер бөлүгүнүн улук мээлегичи болгон. Снайперде мээлей атып, дасыккан аскер адамы катары таанылган. Улук сержант Кыргызстандын чек ара аймактарында кызмат өтөп, жаш жоокерлерге мыкты тажрыйбаларын көрсөткөнүн куралдаштар эскертет. Маркум башына 2 рет ок тийген учурда дагы душманга жооп кайтарып жан бергени эрдик катары тарыхта калды дейт кесиптештери. Бул ар бир эркек адамдын бул парыз болуш керек, мекенин коргош бул. Ар бир адамдын жүрөгүндө болуш керек. Менмин деген Кыргызстан жаранымын деген бул анча адамга насип кыла бербейт. Мекен үчүн жан берип өлүш. Бирөө кетип атат, жөнүндө өлүп калат, авария болуп же башка нерсе болуп. Мекен үчүн жан берип өлүш дагы ар бир адамга насип эмес, кыйын. Негизи аскерлердин негизи парызы ушул ниети негизичи. Мекен үчүн курман болуш. Мамлекет үчүн эркиндигин, мамлекет көз карандысын коргоо үчүн бардыгыбыз жаныбызды берүүгө даярбыз. Батырларча курман болгон аскердин кечи мекени Төлөйкөн айыл аймагынын бирлешкен айылында футбол аянтча пайдаланууга берилди. Спорттук талаага Мирлан Ниязовдун ысымы ыйгарылып, иш чарага облус башчысы Зиядин Жамалдинов баштаган район жетекчилери катышты. Футбол аянтчанын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 3 миллиондон ашуун каражат сарпталып, демөөрчүлөр дагы колдоо көрсөткөн. Айылдык кеңештин депутаттары аскердин үй бүлөсүнө материалдык дагы колдоо көрсөтүп, жер берүү маселесин карап жатканын белгилешти. Өчкөн болсо, аты эч качан өчпөйт деп ойлойбуз. Анан Кудай буйрса дагы биз өзүбүздүн пландарыбыз бар. Дагы бир эл көбөйүп, дагы көчөлөрүбүз көбөйүп атат. Ошо көчөлөрдүн биринде дагы ошо баланын атын ыйгарып бергенге өзүбүздүн максаттарыбыз бар, коюп койгонбуз да. Төлөйкөн айылында трансформация болуп атат жерибиз. Ошол жерден сөзсүз мына бүгүн губернаторубуз өзү дагы айтып кетти. Неме кылып бир жер тилкесин балдарына сөзсүз түрдө биринчи очередь кезексиз кылып бергенге биз даярбыз. Өткөн жылы Баткен облусундагы тажик тараптын 2-нчи рет куралдуу кол салуусунда жалпы 63 киши көз жумган. Анын ичинен 44-ü жашы 30га чыга элек аскер кызматкерлери болгон. Чек арада куралдуу жаңжалда 206 адам жабыркап, 100 миңдеген жергиликтүү тургун эвакуацияланган. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.